Кудайдын чакырыгы 16 ноябрь. Ар бирибиз эле таарыныч эмне экенин жакшы билебиз. Таарынып да көргөнбүз, таарынтып да көргөнбүз. Кырс мамиле таарынтат. Адилетсиз мамиле да таарынтат. Өзгөчө таарынчак адамдар бар. Аларды бир эле көз караш менен таарынтып койсо болот. Бирок таарыныч бул зыянсыз эле нерсе эмес. Кээде таарыныч көлөкөдөй болуп акырын кирип, көпкө чейин жүрөктө жашайт. Жылмайып коюп, шек алдырбай жүрө беришибиз мүмкүн. Бирок жүрөктө тынчтык жок. Таарыныч бул уу. Ал жүрөктү талкалайт. Жүрөктөгү тынчтыкты жок кылат. Мен сезгенди ал да сезсин деп өч алууга каалоо келе баштайт. Бирок акыры өзүбүз эле зыян тартабыз. Сыйынуудан да, жазууну окугандан да кубаныч ала албай калабыз. Болбогон эле нерселерге ачууланабыз. Таарыныч бизди Кудайдан алыстатат. Тынчтыктын булагы Кудай. Таарынычка эшикти ачуу менен Кудайдын тынчтыгына эшикти жабабыз. Ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды таштагында, барып адегенде бир тууганың менен элдеш. Матай жазган жакшы кабар. Адамдар менен тынчтыкта болушубуз Кудай үчүн да маанилүү. Ошондуктан эч нерсе болбогондой болуп, бирок ичтен сызып жүрө бербейли. Адегенде ооба таарынып жатам деп моюнга алалы. Кудайга сыйынууда ачык айталы. Таарынткан адам үчүн сыйыналы. Аны менен ачык сүйлөшүп, тынчтыкка келели да Кудай менен тынчтыкта жолубузду улайлы.